26 жылдан бери Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн үстүнө миллиардтан ашык тонна топурак таштандылары, уулуу заттар төгүлүп келүүдө. Аны көтөрө албаган муз жарылып, жыл өткөн сайын ордунан козголуп жыла баштады. Адистер анын кесепетине 2019 жылда 2 адамдын сөөгү топурак алдында калган окуя далилдешет. Эколог Динара Кутманова Сентера Голдтун канадалык жетекчилеринин мөңгүлөрдү көзөмөлдөгөн системаны атайлап өчүргөнү бул кылмышка тете деп эсептейт. Уу калдыктарды эметкен хвостохранилище бар. Вот башынан ошо хвостохранилище озеро Петрова деген бар, ошонун астынан курулуп калган да. 5 километр өйдө озеро Петрова бар. Анан ошо озеро Петрова мөңгүлөр эрип атпайбы? Эригенден кийин жанагы суусу көбөйүп ашып ташып кетсе, ошо точно жанагы келип дамбаны жууп кетет, и хвостохранилищени жууп кетет. Ошону жууп кетсе, ошо жердеги бүт уу заттар, а жерде цианид бар, а жерде толтура металлдар бар, оор металлдар. Ошолор көмтөр суусуна түшөт. Көмтөр суусуна, нарын суусуна түшүп, анан ошо бүт ошондой кетет да. Экологдордун айтымында карьерден жылына 27 миллион куб суу чыгат. Андагы цианид, оор металлдар тазаланбай эле көмтөр суусуна, андан ары нарын суусуна агып келет. Ал эми юрист Нурбек Токтакунов эл аралык арбитражда Кыргызстан утулуп калышы мүмкүн деп эсептейт. Анткени 2017 жылы 16 ноябрда Жогорку кеңеште ошол кездеги төрага Дастан Жумабековдун башкармалык алдында атайын токтом кабыл алынган. Анда Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү талкаланса боло берет деп уруксат берилген. Бул мөңгүндү өлтүрө берсе болот деген мыйзамды кабыл алган. Ошо 2017 жылы биз көчөгө чыгып, агууга чыгып, мындай мыйзамды кабыл алган болбойт. Карабастан бизге бюджетке акча керек. Жогорку кеңеште эл шайлады. Эл сатылат шайлап атканда. Кийин ошон үчүн эл да жоопкерчиликтүү. Бул деген эл өзүбүз ушул 2 мөңгүндү сатып жибердик. Нурбек Токтакуновдун айтымында 4 жыл мурунку кыргыз мөңгүлөрүнө каршы кабыл алынган мыйзамга Акылбек Жапаров да макул деп добуш берген. Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн карап жаткан комиссиянын төрагасы тууралуу бүгүн мурдагы президент Аскар Акаев дагы комментарий берди. Анда ири инвестициялык долбоорду саясий соодага айлантууда Акылбек Жапаровдун түздөн түз тиешеси бар экендиги айтылат. Бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009 жылдагы келишимде кетирилген. 2009 жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган адис Жапаров. Айрым адистер мыйзам боюнча кайсы бир ишканага сырттан башкаруу ал банкрот болуп калган учурда гана киргизилерин айтышат. Бул тууралуу Орусияда эмгектенген юрист Асхат Осмонов төмөндөгүчө пикирин билдирди. Бир мекеме ишкана банкрот болуп болгон ишкананы кантип булар сырткы башкарууну киргизип атат. Ошол спец администраторду кантип коюп атат. Теге инвестордун, акционерлердин кызыкчылыгын эске албайт. Ошол бул чоң катачылык деп эсептейм. Бүгүн Кыргызстандагы бизнес акыйкатчы Робин Нортсмит кумтөрдү сырттан башкаруу мыйзамы кабыл алынганына кабатыр экендигин айтты. Анын ордун басары Нурлан Мусуралиев өлкөдөгү соңку кырдаал инвестиция тартууга терс таасирин тийгизерин баса белгиледи. Сот системасы, укук үстөмдүгү, мыйзамдуулук ушу сакталыш керек. Айрым учурларда ушу биздин тажрыйбабызга көз чаптырсак, айрым учурларда бул сакталбай атат. Сөзсүз инвесторлорго ушу мелдештин абалында ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө милдеттүүбүз. Буга чейин орусиялык Русгидро компаниясы Кыргыз өкмөтүнө каршы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. Анда Россия каражат бөлүп, Кыргызстанда жогорку нарын гез каскады жана Камбарата бир ГЭСи курулмак. Бирок ортодо миллиондогон акчалар дайынсыз жоголгон. Учурда арбитраждык териштирүү убактылуу токтоп турат. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Берим жаңылыктары.